Саламатсызбы, Чукунбек Имамалиевич? Сиздерди эгемендүүлүк күнү менен удаалашып келген ушул Баткен районунун түзүлгөндүгүн 90 жылдык мааракеси менен куттуктайбыз. Ошол алгач кепти ушул 90 жылдык маараке тууралуу баштасак, бул майрамды кандай даярдыктар менен тоскон турасыздар? Быйыл Кудай буйрса Баткен районуна түзүлгөндүгүнө 90 жыл белгиленип атат. Буну биз жетекчилик менен макулдашып, ошол Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгы, Кара Кыргыз автономиялуу областынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык мааракелерине турлай ушуларга кошуп, ушу менен чогуу биргеликте Баткен шаарында 31 августта белгилегөнү мерчемдегенбиз. Негизинен ушул 24 жыл аралыгында биз 90 жылдык мааракенин алкагында иш-чараларды өткөрүп келдик. Түрдүү спорттук, маданий жана башка иш-чараларыбызды өткөрүп буга чейин ушул 31 августта жыйынтыктап салтанаттуу элге майрамдык маанай тартуулоо менен маданият кызматкерлеринин концерттеринин коштоосунда мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматтын ардагерлери чакыруу менен ушундай чоң жакшынакай иш-чара өткөрүүнү мерчемдеп атабыз. 90 жылдык мааракеге карата кандай ийгиликтер, кандай салмалыктар жаралган турат, кандай жаңы ишканаларды ачсак деп турасыздар? Эртең насип кылса, Кудай буйрса 30 август күнү ушул Кара Кыргыз автономиялуу областынын түзүлгөндүгүнө 100 жылдыгына, эгемендүүлүктүн күнүнө жана Баткен районунун 90 жылдыгына юбилейлерине, мааракелерине арналып, биздин райондо 3 чоң объект ачылышы күтүлүп атат. Бул биринчиси Орумузан көмүр кени жана Орумузан 2 көмүр кени. Ошол эле мезгилде бир заманбап 150 орундуу мектептин ачылышы мерчемделип атат. Бул Дара айыл өкмөтүнүн Кайыңды айылында. Бул иш-чара Кудай буйрса 30 август күнү президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин катышуусунда онлайн форматта ачылат. Бир канча долбоорлор ишке ашып жатат. Район аймагында ушул өнүктүрүү программасынын алкагында өзгөчө статустун негизинде кандай долбоорлор ишке ашып жатат? Бардыгыбызга белгилүү, Кыргыз-Тажик окуясынан кийин президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич Баткен областына, анын ичинде Баткен районуна өзгөчө көңүл буруп, өзгөчө макам кабыл алып берген. Өзгөчө макамдын алкагында жыл сайын Баткен областына 500 миллион сом бөлүнөт. Ал 500 миллион сомдон бизге 120 миллион сом акча бөлүнгөн. Анын алкагында биз бир топ жумуштарды аткардык, пайдаланууга берилди. Бүгүнкү күндө элге кызмат кылып атат. Бул элдин социалдык маселелерин чечүү максатында жана аялдарды, кыз келиндерди жумуш орун менен камсыз кылуу максатында Карабак айыл өкмөтүнүн Кызыл Бел айылында жаңыдан тигүүчү цех курулуп пайдаланууга берилди. Суу Баш айыл өкмөтүнүн Боз Адыр айылында эски имаратты реконструкциялап, ал жерде дагы бир тигүүчү цех пайдаланууга берилди. Андан сырткары Самаркандек айыл өкмөтүндө дагы Самаркандек айылында эски имаратты реконструкциялап, ал жерде дагы тигүүчү цехин пайдаланууга бергенбиз. Андан сырткары Аксай айыл өкмөтүндө эски имараттарды биз реконструкциялап, капиталдык оңдоп түзүүдөн өткөрүп, ошол өнүгүү программасынын алкагында кечээ жакында Кыргыз Килем менен, Кыргыз Килем жана бейөкмөт эл аралык уюмдар менен биргеликте ал жерде килем цехин ачтык. Мына эртең 30-унда Кайыңды айылында 150 орундуу заманбап мектеп курулуп пайдаланууга берилет. Жыл аягына чейин биз кечээ кабар алганда көрүп келдик. Бул октябрдын аяктарында Таян айылындагы мектеп, бул дагы 150 орундуу мектеп заманбап курулуп пайдаланууга берилет. Ошол эле мезгилде кийинки окуу жылга мына Жаңы Жер, биздин Дара айыл өкмөтүнүн Жаңы Жер айылында 500 орундуу мектеп курулуп атат.
ал объект чоң болгондуктан кийинки жаңы окуу жылга курулуп пайдаланууга берилет. Андан сырткары ошол эле дара айыл өкмөтүндө тышкы инвесторлор ички жергиликтүү салым жана өнүктүрүү фонду болуп 3 тараптуу келишим менен Корей өлкөсүнүн Койка уюму менен биргеликте логистикалык борбор курулуп атат, муздаткыч башкача айтканда. Немеде болсо Ак Татыр айыл өкмөтүндө болсо оорукана курулуп атат. Оорукана дагы кийинки жылга толугу менен курулуп пайдаланууга берилет. Логистикалык борбор болсо ушул жылдын аягына чейин пайдаланууга берилет. Буга чейин болсо биз Аксай айыл өкмөтүндө мына жогоруда дагы айтып өттүм, килем цехин бүтүрүп пайдаланууга бердик. Бул дагы уникалдуу, колдо токулган, бирок жанакы аппараттары жаңыдан заманбап, бирок колдо токулган уникалдуу килем цех пайдаланууга берилди. Андан сырткары мына бул биздин жакынкы күндөрү ушул жылдын аягына чейин бирөөсүнү пайдаланууга беребиз. Карабулак айыл өкмөтүнүн Бужум айылынын Андрей жерлигинде социалдык комплекс. Ал социалдык комплекстин ичинде мектеп, бала бакча, мечит, ФАП жана кондитердик цех бар. Ушул социалдык комплексибиз жыл аягына чейин курулуп пайдаланууга берилет. Бул дагы ушул октябрь айынын аяк чендеринде бүтүп пайдаланууга берилет. Кийинки жылдын баш чендеринде биздин мына ушул Бужум айылынын Туура Таш жерлигинде ушундай социалдык комплекс бул дагы пайдаланууга берилет. Буга чейин болсо биз 1 жарым ай мурда Төрткүл айыл өкмөтүнүн Чоң Кара айылында ушундай социалдык комплексти куруп пайдаланууга бердик. Бул социалдык комплекстер араб өлкөлөрү менен биргеликте курулду. Жергиликтүү салым ошол араб өлкөсүнүн инвесторлорунун колдоосу менен Баткен районунун 90 жылдыгынын урматына Суу Баш айыл өкмөтүндө китепкана курулуп пайдаланууга берилди. Бул китепкана мен область боюнча айтпасам да район боюнча көп жылдардан бери бир дагы жаңыдан китепкана курулуп пайдаланууга берилген эмес экен. Жаңыдан китепкана курулуп пайдаланууга берилди. Карабулак айылында болсо тарыхый музей, жаңыдан тарыхый музей курулуп пайдаланууга берилди. Ошол эле Карабулак айылында бала бакчасы курулуп пайдаланууга берилди. Ошол эле Карабулак айылында Койка уюму менен биргеликте окуу борбору курулуп пайдаланууга берилди. Бужум айылында ошондой эле 2 окуу борбору курулуп пайдаланууга берилди. Дара айыл өкмөтүнүн Жаңы Жер айылында дагы Койка уюму менен биргеликте окуу борбору курулуп пайдаланууга берилди. Ошол эле мезгилде биз жаш жеткинчек балдардын ден соолугун буларга кам көрүү максатында ички жана тышкы инвесторлор менен, башкача айтканда долбоорлор менен, бейөкмөттүк уюмдардын долбоорлору менен иштеп, Кызыл Бел айылында балдар ойноочу аянтчаны куруп пайдаланууга бердик. Кыштут Аксай айыл өкмөтүнүн Көк Таш айылында дагы балдар ойноочу аянтчаны куруп пайдаланууга бердик. Ички инвесторлор менен биргеликте Ак Татыр айылында дагы атайын балдар үчүн балдар эс алуучу сейилбак, балдар ойноочу аянтты куруп пайдаланууга бердик. Негизинен биз бул Баткен районунун 90 жылдыгын жакшынакай ийгиликтер менен, жакшы маанай менен, жакшы жетишкендиктер менен тосуп атабыз. Кудай буйрса биз бул саамалыктарды, бул ушул күбүбүздөн тайбай жылдын аягына чейин дагы бир топ жаралыштарды улантып, биз элибизге жакшы шарттарды, маанайларды тартуулаганга аракет кылабыз.